нас 8:30, дети уже спят. Вот решили на прямой эфир выйти и ответить на ваши вопросы, так как очень много вопросов в директе про чирак от мамочек, очень много писем. И отвечать на каждый вопрос не получается. Поэтому решили здесь ответить и эфир сохранить. Это пакет вышел. Сидим в одном доме, но выходим через вот так вот, через два аккаунта. Проект планируется начаться в марте, но с января начнется уже отбор. Вот, ребята, уже начнется отбор. И все детали будут у нас на странице, на YouTube, на Инстаграме. Поэтому все могут участвовать. И мамочки, и ленки, и апашки, девочки. Все. Кыргызстандан чырактардын баары катышса болот. Менторлор болот. Кадимкидей полноценный курс болот. 3-4 айдан турган. 4 направленияда окутулат азырынча. Команда дагы бир направление кошобуз деп жатат. Веб-сайт боюнча. Бардык кесиптер ушу интернетке байланыштуу, айтиге байланыштуу диджитал. Долбоордун аты чырак, акысыз долбоор. Кыргызстандагы курска окусам болот эле, курска акчам жок болуп атат деген кыз келиндердин, апакелердин баарына ачык болот бул долбоор. Долбоор чырак онлайн болот. Ал үчүн компьютер, телефон же лаптоп, iPad деп койчу, планшет эгер болсо болду. Болгону интернет керек, убакыт керек. Бардык региондон катышса болот. Кыргызча сүйлөгөндөрдүн баары катышса болот. Мен орусча билбейм деп жазгандар болуп атат. Сабактар англис тилинде болобу деп сурагандар болуп атат. Негизи проект көп кырдаалдуу болот. Көптөгөн проблемаларды камтыган проект болот. Англисче үйрөнөм, орусча үйрөнөм дегендерге дагы ошондой сабактарды да кошуп коебуз. Анын баары ошо силердин интересиңерге, кызыкчылыгыңарга жараша болот. Телефон болобу дейт, ооба болот. Регистрация баштала элек. Дагы бир жолу айтып кетейин, достор. Регистрация качан башталат деп дарекке жазбай эле коюңуздар. Регистрация башталат деп биз пост кылабыз, видео чыгарабыз, стористерди тартабыз. 2022-нин башында бысмылда деп туруп баштайбыз ошо проектти. Регистрация да башталат, отбор болот, заданиялар болот. Анан ошонун баарынан өткөндөн кийин жаз айында, буюрса 8-мартта ошо апаларыбызга арналган проектибиз старталат. Ошондуктан жаңылыктан артта калбадыңыздар. Келечекке кеч калдым деген кыздарга, келечекке кеч калдым деген апакелерге аябай сонун мүмкүнчүлүк. Ошону аягына чейин алып чыгыңыздар, катышыңыздар деп айтмакмын. Андан сырткары келечекте катышкан студенттер катышсам болобу деп сурагандар бар. Аны өзүңүздөн сурап көрүңүз. Келечекке катышып, эмне үчүн артына жетпей калдыңыз? Эмне үчүн артына чейин окубай окууну таштап койдуңуз? Ошол суроого жооп бериңиздер. Мен келечек башталып жатканда дагы бардык студенттерге айткам. Силер 15 000 адамдын ичинен тандалып алындыңар. Силердин ордуңарда башка бирөөлөр окуп, билим алып, жашоосун өзгөртмөк. Бирок ошолордун ордунда силер отурасыңар. Ошондуктан жоопкерчиликти мойнуңарга алып, аракет кылып, аягына чейин окугула деп ар дайым айтып турчумун. Дагы эле ушул сөздү айтам да, силер азыр өтүп калсаңар отбордон, чыракка катышып калсаңар, бирок аягына чейин окуймун деп өзүңөргө сөз беришиңер керек. Силер башка адамдын мүмкүнчүлүгүн алып жатасыңар. Биз азырынча бардык калуучулардын баары 50 000 болобу, 100 000 болобу да, анын баарын окутканга андай мүмкүнчүлүк шарт жок. Ошондуктан ошо калуучулардын арасынан дагы отбор кылып отуруп өткөндөрдү алабыз. Ошон үчүн бардык жаңылыктардан артта калбай, окуңуздар, угуңуздар, көрүңүздөр. Жиберилген документтердин эне жебине чейин окуңуздар. Жөн эле сүрөттү көрүп алып жаза бербеңиздер. Посту дагы карап, текстти дагы карап окуңуздар. Көптөгөн суроолорго уже жооптор тартылган, жазылган, берилген. Болгону издениш керек, алыш керек, окуш керек, сиңириш керек. Анан ошо бүт информациянын баарын окуп бүткөндөн кийин суроо жаралса,
анан суроолорду сурасаңар болот. Бул жакта суроолор болду, эркектер болбойбу деп. Келечек долбоорунда эркектер, кыздар баары окушкан. Азыр бул кыз келиндерге арналган. Эркектер азыр кыздарды колдоп, үйдө жардам берсеңер, алар да окушуп алат. 2-3 балалуулар өзгөчө кыйналышат окуганда. Ошого жолдоштору, үйдөгү эркектер жардам берсеңер жакшы болот. IT жөнүндө өзүңөр маалымат алып, IT жөнүндө издене берсеңер болот. Анан кайсы тилди окутасыңар дегендер, биринчи биз жөнөкөй ошол компьютердик сабаттуулуктан башталат. Анан айдан айтып өткөндөй, ар кандай багыттар менен өздөрү адам IT жөнүндө түшүнүп, кайсы багытты тандай турганын түшүнүп калгандан кийин, анан ошол бир багытта алып кете берет. Суроо келди буга чейин, чырак долбоору эмне, силер эмнени сүйлөшүп атасыңар деп. Ал жөнүндө биз баарыңарга маалыматты чыгарып койгонбуз. Айдананын же менин Instagram баракчамдын акыркы постторду карагыла. Ошол жакта шилтеме бар, шилтемеде жагышнакай кылып, вебсайтка чырак долбоору эмне, ага кимдер катышса болот, кантип катышса болот, долбоор жөнүндө ийне жибине чейин баарын жазып койгонбуз. Аябай жакшы суроо келиптир бул жерде. Келечек студенттердин жетишкендиктери кандай болду? Ошол жөнүндө дейт. Ошонун артынан эле сонун комментарий келди. Саламатсыңарбы дейт. Айдана, Бакыт, силерге чоң рахмат. Мен финансовый жактан жардам бере албасам да, жумасына бир жолу түшүнбөгөндөргө код боюнча түшүндүрүп берейин деген оюм бар. Мен келечектен проектисиненмин дейт. Ушундай студенттерибизден жүздөп саналат. Азыр негизи келечек чыракка благотворительный концертти дагы келечек студенттин эң алдыңкы студенттери даярдап жатат. Келечек проекттин артында аябай көптөгөн проекттер жасалды, аябай көптөгөн иштер жүрүп жатты. Азыр алардын жыйынтыгы боюнча дагы өзүнчө бир посттор болот, видеолор болот. Ошо келечектин өзүнүн студенттеринен сурасаңыздар болот. Негизи азыр Кыргызстанда 2-3 жуманын ичинде ушундай чоң концертти уюштуруп, ошол жумуштун баарын жасап жаткан биздин студенттерге рахмат. Ошого жакында эле Көздемилге деген проект аяктады. Азамат Токтокунов Германиядан кошулуп, биздин мыкты программист агайыбыз аябай сонун проекттерди алып келди. 30 проекттерди жасады. Спринт менен иштешти. Кандай демолорун көрдүк, кандай презентациялардын көрдүк. Концерттин вебсайтын канча бир суткада эле жасап салышты го. Азыр eventchore.com деп кирсеңер көрөсүңөр вебсайт жасаган жумуштарын. Азыр ошо келечектин студенттери ушундай жумуштарды аткарып калышты. Ал үчүн биздин студенттерге бул уже проблема деле болбой калды да. Бат-баттан кирип алмаштырып, бат-баттан кирип эле канча деген домендерди хост кылышып атат азыр. Эмне айтты деген адамдар түшүнөт. Ошол биз жасап аткан долбоорлор, мурунку келечек, азыр эми чырак долбоору баары бул ошол чынында эле өздөрү курска жанагындай 10 000, 15 000 төлөп окуй албагандар айына ошолорго мүмкүнчүлүк берели деп ошондой идея менен алып чыгып долбоорлорду ишке ашырып атабыз. Анын бардык максаты справедливый, бардык адамга бирдей болуш керек. Биз ал долбоорлордо өзүбүздүн туугандарыбызды кошуп кой мындай деген болбош керек. Ошол үчүн азыр төлөп окусак болобу дегенге мындай түз акча төлөп окуй албайбыз башка курстай, бирок долбоорго спонсор болуп жардамыңызды берип конкурска катышсаңыз болот. Мисалы, Америкадан толтура мекендештерибиз колдоду бул долбоорду. Биз ошолорго дагы рахмат айткыбыз келет, өздөрүнүн салымын кошолу деп долбоорду колдошту, бирок бири дагы менин тууганымды окутуп кой андай сөз айткан жок. Себеби баары билишет, долбоордо баары бир конкурстан өтүп, ошодон өткөндөр татыктуулар окусун деп ушундай түзгөнбүз. Эгерде катышкыңар келсе, азыртан IT жөнүндө окуп, IT жөнүндө Айдана толтура макалаларды жазган. Постторунун баары IT-ге багытталган. Ошолорду окуп, өзүңөрдү IT жөнүндө маалымат менен курчап баштагыла. Бул долбоор бардыгы ошол Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын элдери үчүн жасалып атат. Ошого кыргызча, орусча окуй берсеңер болот. Мен дагы аябай кызыгуум күч деп жазып жатат. Аселка, ошол жактан көрүшөбүз, чырактан. Эң негизги суроолордун бири дагы бул сертификат жөнүндө болду. Чыракты бүткөндөн кийин эле, курсту бүткөндөн кийин сертификат берилеби деп эле сурагандар аябай көп. Ушу сертификат жөнүндө бир нерсе айтып койгум келет да. Кыргызстандын бир дагы сертификаты бир дагы Кыргызстандагы ишканага да жарабайт деп айткым келет.
сертификатты кааласаңыздар мен деле азыр силерге жазып берип кое берем да. Мына Айдана Омурбаевадан там сабак алып өттүңөр мына сертификат деп. Сертификат это ничего, это не диплом, это не знание, это просто бумажка. И мындай жумушка киргенде ал сертификатты карабайт. IT жаатындагы кесиптердин баарында сертификат, там диплом керек эмес. Бул эң негизгиси билим, практика, опыт керек. Мына мировой маркетти алайлы. AWS, Azure, HashiCorp деген сертификациялар бар да, ушундай компаниялардын. Вот ошолордун сертификаттары ишканаларда жарайт. Ошол сертификаттар аркылуу силер билимиңерди тастыктасаңар болот. Бирок ошол сертификаттар дагы азыр 2 жылга эле берилет да көпчүлүгү. 2 жыл сайын аны әрине обновлять этип туруш керек, потому что система меняется да. Образование меняется, көп нерсе алмашып кетет. Анан ошондой компанияларда, допустим, cloud инженерлер боюнча айтайлы, мен DevOps инженер болгон үчүн ошол жака кирип кетем сразу эле. Өзүнүн ступенькалары бар да, сисадминди аласың, анан тигини аласың, анан буну аласың, анан DevOps'ты аласың, архитект аласың, профессионал болосуң, эксперт болосуң дегендей. И ошол сыяктуу ошондой сертификаттар жарайт. Ал сертификаттарга алар өздөрү да окуп жөн эле сертификатты определенный бир суммага сатат. Ал сертификатты алыш үчүн сен экзаменди өтүшүң керек. Сен ал сертификатты ваучерди аласың, экзаменге киресиң, 2 саат, 4 саат, 6 саат экзамен тапшырасың, hands-on болот, код жазасың, киресиң, кадимкидей задание, проект жасайсың. Эгерде ошо сертификатта берилген экзаменди тапшырбасаң, ошо сертификатка төлөгөн $200 болобу, $500 болобу күйүп кетет. Ал экзаменди өзүңүз тапшырышыңыз керек. Биз азыр кантип сертификат алабыз? Бир сертификатты компания алып берет, ваучер мен азыр DevOps боюнча ушундай сертификат алам десем, төлөп коет ошо сертификаттын акчасын. Бирок мен өзүм даярданышым керек. Эгерде экзаменди өтпөсөм, мага сертификат жок. Жөн эле курсту барган үчүн, курска катышкан үчүн, бир нерсеге жазылган үчүн деп берилген сертификаттар бесполезно. Андай нерсеге убактыңарды да кетирбегиле, энергияңарды да кетирбегиле деп айткым келет.